Усталар өздөрү кураган Матиз унаасын сынап жаткан кезде 3 саат электр кубатын алган электромобиль азыр 80 чакырымга чейин жүрө алат. Бул аккумуляторыбыз 72 вольт дейт. Бияк контактор бунусу. Заряды азыр ушул Матиз заряды 3 саатта толот. Аккумулятору 14 киловаттык аккумулятор коюлган, мотору 10 киловаттык мотор коюлган. Шаардын гана ичинде жүрсө жакшы, өтө ыңгайлуу. Бирок шаардан сырткары менен дегендер үчүн басы да кымбаттап кошулат да акчасы. Ошон үчүн биз эң арзан жактарын караштырдык дагы, ошол элге ыңгайлуу жагын караштырып, арзаныраак шаардын ичинде жүрө турган кылып, 100 километрге жете тургандагыдай кураштырдык ушул машинаны. Аккумулятор бул фараларды, поворотниктарды иштеткен. Исмаил Валиев 30 жылдан бери түрдүү унааларды оңдоп, устачылык кылып келет. Унаалардын тилин жакшы билген уста көптөн бери электр тогу менен жүргөн унааларга кызыгып жүргөн. Алгач ал өзүнүн Тико унаасын электр тогу менен жүрө тургандай кылып жасап көргөн. Эми экинчи жолу Матиз унаанын бензин кыймылдаткычын алып таштап, ордуна электрдик кыймылдаткыч жана кубаттуу аккумулятор койду. Биринчи Тикоду жасадым. Анча кыйынчылык болду. Алгач өзүм жасаган Тикону шаар ичинде 1,5 жылдай айдап жүрдүм. Аккумуляторду жакшы түшүнбөгөн адамдар алып келген үчүн менде тандоо жоктугунан макул болуп коюп салгам. 1,5 жыл ичинде ал алдырган аккумулятор иштебей калды. Мындан улам ал унааны токтотуп койгонума 2 жылдан ашып калды. Буну кураш запчасттарды келиши чоюлду. Интернет аркылуу буйртма берип, 1 айда Кытайдан жабдыктар алынып келинди. Бензин кыймылдаткычын чыгарып алып, ордуна электр кыймылдаткычы фланец плитасы аркылуу орнотулду. Андан соң көзөмөлдөгүч менен аккумулятор туташтырылды. Аккумулятор бензин куюлуучу бактын ордуна коюлуп, бири электр кыймылдаткычынын үстүнкү бөлүгүнө орнотулду. Кубаттагычы болсо багаж бөлүгүнө жайгаштырылган. Жыйынтыгында Матиз унаасынын мурунку салмагы сакталып калды. Унаадагы сцепление жок болсо да, жүрүп баратып ылдамдыкты кол менен өзгөртүүгө болот. Унааны алмаштырууга көп каражат кетти, бирок жыйынтыгы жакшы болгонуна сүйүндүм. Бул дөңгөлөктүү унааны былтыр Исмаил уста майып адамдын суранычы менен электр тогу менен жүрүүгө ылайыктап жасап берген. Азыр анын ээси кыйынчылыксыз аны башкарып жүрөт. Бул скутерде бензини болгон мурда. Бул мурда бензин менен жүргөн. Аны башынан кураштырып чыктым. Буга чакан эле аккумулятор коюлган. Отургучу Тико унаасыныкы. Кыскасы баарын ойлонуштуруп жасадык. Сиденелерди Тикодуки бул. Тикоге жаңгыр түшкөндө болмасын деп анакы кожо тарттырдык. Ошентип бул жолу алар жасаган унаа 80 чакырымдан ашык аралыктан сыноодон өттү. Бул аралыкты алар 6 сомдук электр тогу менен гана айланып келишти. Ага чейин да Исмаил электромобиль менен 34 чакырым жол жүрүп 3 сом короткон. Тетиктердин кыйматтыгы бизди кыйнап атат азыр. Кантип ушу элге электр энергиясы менен жүрүүгө өткөрүү жөнүндө документтерге сыноо мөөнөтүндө жүргөнүбүзгө байланыштуу азырынча каттоого бара элекпиз. Өкмөттөн каттоо жаатындагы иштерди жеңил кылып берсе деп өтүнөм. Ушул ишибиз аркылуу шаарыбыздын абасы бир топ тазарып, жүздөгөн жумуш орундары камсыз болооруна толук көзүбүз жетип турат. Электр унаасын күнүмдүк жашоодо колдонуу коопсуз жана толук пайдалуу экенине дүйнө элдери күбө. Усталар эми Део Матиз унаасын жана кичи автобусту дагы сыноо иретинде электр тогу менен жүрүүгө өткөрүүнү пландап жатышат. Электромобиль алар күткөндөй жемишин берсе, Кытай Эл Республикасына виза аштырып, өздөрү каалагандай тетиктерди алып келүүнү ойлонуп жатышат. Азырынча коммерциялык сыр катары унаанын жасоо баасын ачыкташкан жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.